Wa kataba Huzayfat al-Marashi ila Yusuf ibn Asbat деген айтат экен. Булар кийинки доордогу алымдардын бири, бирөөсү экинчисине жазып. Балаган аннака би'ата динака биhabbatайн дейт экен. Кабар жетти, сиз дамыла деп атсак, бир эки данек үчүн диниңизди саптырсыз дейт. Алла, кандай болуп саптырмын дейт. Waqafta ala sahibi laban. Süt satып аткандын алдына туруп аны айтсың. Бикам хаза, сүтүң канча депсиң. Тигил айтыптыр, 6 дептир. Факулта лахула, жок. 4кө бер дедим дейт. Тигил сени факула хуалак, ал өрүңүз деди дейт. Вакана я ал сени тааныч экен дейт. Сени дамыла болгон үчүн, сени тааныган үчүн сага уступка берди дейт ал. Турабы? Диндин кызматкери болуп аткан үчүн. Икшифан расика канна ал-гафилин. Гафлетте жаткан адамдардан баягы башыңды жамып алган нерсени ачкын дейт. Азыр түшүндүрүп берем. Вантабихан рaqadatil mauta, уктап жаткан адамдардан ойгонуш керек дейт. Валам анна ман карал Кур'ана валам ястагни, сен билгин дейт. Куранды окуп алып анан ошон менен жетиштүү болбой калса, ва асарат дунья лам аман, анан дүнүйөнү алдыга салып алса, лам аман ан якуна би аятиллахи минал мустахзиин, мен корком бул Аллахтын аяттарын сылдынып атканда эле деп туруп, эми булар суфи деп коет. Руханий өстөрүнүн дарылаган адамдар. Өтө терең динди катуу кылдат кармангандар. Жанагындай нерсени да туура көрбөйт. Бул башка деңгээлде адамдардын окуясы. Мындан эмне сабак алып атасыз? Куранды окуп алып, сен дамыл болуп, анан ошол жерден сен андан түшүп коюңуз дегенин өзү туура эмес көрдүм мен дейт. Диниңди сатпа деп атат. Өзү түшүп берсе мейли. Бирок түшүп коюңуз дегени аргасынан түшүп берди сага. Сен Куран окуп дамыл болуп туруп, анын ошол 2 сомун түшүргөнүңө муктаж болуп калдың болот. Сен Аллахтын аяты менен, Куран менен жетиштүү болбой каласың, Куранды сылдыңдан дегендей эле мен көрүп калып атам деди, караңыз. Чыктыбы сүрөтү? Allah.